Өз үйüm болсо төрүмдөн кенен отурсам. Бул ар бир кыргызстандыктын тилеги. Бирок Бишкекте батирлердин баасы асманга чыгып кетти. Орточо бир бөлмөлүү батир 70-100 миң доллардан. Эгер сиз айына 500 доллардан таза топтосоңуз, бул үйгө жетиш үчүн сизге 10-15 жыл керек. Ал эми 10-15 жылдан кийин ал үй 100 миң доллардан ашык болушу мүмкүн. Эмне кылуу керек? Банкка барсаңыз, пайыз, мындай айтканда риба. Көпчүлүк үчүн бул диний ишенимден улам мүмкүн эмес. Рассрочка издесеңиз, курулуш компанияларынын баардыгы баасы кымбат. Биринчиден, экинчиден 3 жыл күтөсүз. Тем более азыркы учурда көпчүлүк компаниялар 3 жылдын ичинде үйлөрдү бүтүрүп берген эмес. Ошол себептен дагы анча-мынчасына ишенесиз, ишеничтүү компаниялардын болсо баасы кымбат. Мисал катары айтып кетсек, Авангард, Легенда 1600 доллар. Аны алыш үчүн көпчүлүктүн акчасы жетпейт. Керек болсо биринчи төлөмгө дагы. Бул жөн эле пайызсызбы, же болгон ипотеканы алмаштырып мурабаха деп койгонбу? Бүгүн биз ипотека, рассрочка жана мурабаханын ортосундагы айырманы сокур тыйынга чейин эсептеп чыгабыз. Бул нерселер качан башталган? Ипотека деген сөз өзү байыркы Грециядан келген. Биздин заманга чейин 6-кылымда Солон деген реформатор ушундай система киргизген. Элестеткиле, дыйкан карыз алат. Анын жерине банк чоң таш орнотуп коет. Ал ташты хайпотека деп аташкан. Эгер дыйкан карызын төлөй албаса, жер ошол таштын ээсине өтүп кеткен. Бул система миңдеген жылдар бою өзгөрүп отуруп, бүгүнкү банктын ипотекалык системасына айланган. Маңызы ошол эле бойдон калган. Төлөбөсөң, жериңди же үйүңдү алып коем. Же болбосо ар кандай штрафтар бар. Ал эми биз билген рассрочка 19-кылымдын ортосунда АКШда пайда болгон. Аны тигүү машиналарын чыгарган Айзек Зенгер ойлоп тапкан. Ал кезде тигүү машинасы 100 доллар турчу. Бул жөнөкөй үй бүлөгө бир нече айлык киреше эле. Сатууну көбөйтүү үчүн Зингер азыр 5 доллар бер, калганын ай сайын бөлүп төлөп деген схеманы киргизген. Бул дүйнөдөгү эң биринчи массалык бөлүп төлөө системасы болгон. Бул банктын эмес, түз эле өндүрүүчү менен кардардын ортосундагы келишим. Мурабаха бул өтө байыркы ислам соода келишими. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан доорунан бери белгилүү. Араб соодагерлери кирбе менен товар ташыганда, алар накталай акча дайыма эле боло бербеген эмес. Бирок исламда акчаны карызга берүү катуу тыюу салынган. Мындай айтканда, риба ким сүткорлук кылса, ал Алла менен жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен согуш ачкан менен барабар делет аятта. Ошондо соодагерлер мурабаханы колдоно баштаган. Мисалы, бир соодагер төө керек, бирок акчасы жок. Ал бай досуна барат. Сен могу төөнү 100 динарга сатып ал, мен сенден 120 динарга сатып алам. Бирок акчаңы бир жылдан кийин бөлүп берем. Бул жерде дос акча берген жок. Ал төө сатып алып берди. Демек бул карыз эмес, бул соода. Ошентип мурабаха диндин талаптарын бузбай, экономиканы өстүрүүнүн жолу болуп калган. Эми эң кызыгына келдик. Элестеткиле, сиз Бишкектен 70 миң долларлык жакшы батир таптыңыз. Сизди колуңузга 20 миң доллар акча бар. Башында айтканда 30% биринчи төлөмүңүз бар. Калган 50 миң долларды кайдан алабыз? 3 вариант салыштырабыз. Бөлүп төлөө рассрочка. Түз курулуш компаниясынан. Сиз түз застройщикке бардыңыз, алар сизге 30% биринчи төлөм берди. Мындай айтканда 21 миң доллар. Эгер үйдүн баасы 70 миң доллар болсо. Калган 49 миң долларды үй бүткөнгө чейин сиз кайсы убагында алганыңыз ошол убакытка чейин бөлүп берет. Эгер сиз башында алган болсоңуз 36 айга, эгер ортолорунда алган болсоңуз 2 жыл, 1,5 жыл, айтор үй бүткөнгө чейин, объект бүткөнгө чейин гана убакытка бөлүп берилет. Эч кандай банк жок, түз келишими, мындай айтканда паспорт менен эле алсаңыз болот. 49 миң долларды 36 айга бөлгөндө ай сайын 1360 доллардан төлөш керек. Плюсун айтканда, ашыкча төлөм жок. Эч кандай пайыз кошпойсуз. Жана документи качан бүтөт билбейм. Эң чоң минусу бул ай сайын 1000 доллардан ашык акча төлөө. Бул орточо кыргызстандык үчүн өтө оор жүк. Жана үйдүн ремонту жок аласыз. Классикалык ипотека, кадимки банктан карыз алуу. Сиз кадимки коммерциялык банкка бардыңыз, сизге 50 миң доллар 10 жылга 120 айга бөлүп берет, 18% менен. Айта турган нерсе, ар бир банктын пайызы ар кандай. Кандай иштейт? Банк сизге 50 миң доллар карыз берет.
Сиз үй сатып аласыз, бирок үй банкта күрөөдө турат. Мындай айтканда залогко коесуз. Сиз ай сайын болжол менен $900 төлөйсүз. 10 жылдан кийин сиз банкка $50,000 үстүнө $50,000 кошуп бересиз. Сиз үйдүн баасынан сырткары банкка дагы бир батирди акчасын кайтарып берип жатасыз. Бул таза риба. Бирок бул 10 жылда. Ушуну дагы маани берейли. Анткени ушул жерде маани берип айта турган нерсе, туугандар, 5 жыл мурун үйлөрдүн баасы кандай эле, азыр кандай. Ошол себептен айтып жатам, анткени эгер 5 жыл мурун ипотеканы алып койгонуңузда, ал 10 жылда бирге бир кошо турган болсо, а 5 жылда үйдүн баасы бирге бир которулат. Ошол себептен туура чечим өзүңүздөрдө. Мурабаха, ислам каржылоо принциптери. Сиз ислам терезеси бар банкка бардыңыз, банк үйдү $70,000 өзү сатып алып, сизге үстүнө маржа кошот. Мисалы, жалпак сөз менен айтайын туугандар. Үйдүн баасы $70,000. Сиз $21,000 бере турган болсоңуз, банк үйдү $70,000 сатат дагы, үстүнө сиз канча жылга алсаңыз, 10 жылга алсаңыз 10 жылдык маржаны, 5 жылга алсаңыз 5 жылдык маржаны, 1 жылга алсаңыз 1 жылдык маржаны кошот. Эгер $70,000 үй боло турган болсо, анда 1 жылда үстүнө 1 жылга бөлүп ала турган болсоңуз, банк үстүнө $5,000 кошот. 10 жылга ала турган болсоңуз, $50,000 кошот. Мындай айтканда, сиз канча узак мөөнөткө алып туруп эрте жаба турган болсоңуз, ошончолук маржасы, мындай айтканда, пайдасын азыраак кошуп сатат. Плюсуна келгенде, бул соода катар эсептелинет. Эгер сиз төлөмдү кечиктирсеңиз, банк пайыздын үстүнө пайыз кошпойт. Айып пул салынат. Ал банктын чөнтөгүнө эмес, кайрымдуулукка кетет. Бул боюнча толук маалыматты YouTube'га жазсаңыз, Мурабаха деп жазсаңыз, Чубак ажы деп. Ошол жерде Чубак ажы полностью айтып берген. Бир эле Чубак ажы эмес, Эмиляндар деген Олжо устаз айтор, көптөгөн биздин алымдар айткан. Эмнени тандоо керек? Рассрочканы кимдер алса болот? Кимдерге выгодно? Эгер сиздин үйүңүз бар болсо, ошол жерде жашасаңыз, жөн эле акчаңыз топтолбай же кайсыл жака кеткенин билбей аткан болсоңуз, ошол маалда рассрочканы алсаңыздар болот. Эгер сиздин кредиттин историяныз жаман болуп, ипотека ала албасаңыз, анда 3 жыл күтүп, строительный компаниядан алганыңыз дурус. Анткени ал жерде паспортуңуз болсо эле бере беришет. Эгер сиз ипотеканы тандасаңыз, ипотекада эмне плюстары бар? Сиз даяр үй аласыз, сразу кирип жашасаңыз болот. Минус жери, доходду поддержать этиш кыйын, бардыгыбыз официально иштебейбиз. Көпчүлүгүбүз ойлойбуз, сөзсүз түрдө гос жумушта иштеш керек деп. Жок, гос жумушта иштегенин кажети жок. Сиз соода кылсаңыз, сварщик болосузбу, прораб болуп иштейсизби, айтор бардыгынын патент ачып, договорлор түзүп жасаса болот. Просто ошол нерсени кылыш керек. Эгер сиздер так адал жол менен, эч кандай рибасы жок, кредиттин историяңыз таза болсо, мындай айтканда булганбаган болсо, анда сиз Мурабаха менен алсаңыздар болот. Мурабаханын эң чоң плюсу, сиз арам жолго барбайсыз. Сиз адал жол менен үй аласыз. Калган условиялары ипотеканыкы менен бирдей эле. Просто экөөнүн айырмасы, бирөөсү адал эт болсо, бирөөсү арам эт. Мындай айтканда, экөөнү жесеңизден курсаңыз тоет. Бирок адал этте сиздин дуаңыз кабыл болот, арам этте сиздин дуаңыз кабыл болбойт, жана күнөөгө батасыз. Ошол себептен тандоо сиздин гана колуңузда. $70,000 бул жөн эле сан эмес. Бул сиздин жашооңуздун 10-15 жылы. Кандай гана варианттарды тандамаңыз, эң башкысы келишимди тактап окуп, өз мүмкүнчүлүгүңүздү туура балаңыз. Айта кетчү нерсе, адамда бир мүмкүнчүлүк бар, бир калоо бар. Ар дайым эле биздин каалагандай боло бербейт. Кээде биз мүмкүнчүлүгүбүзгө карап аракет кыла турган болсок, анда биз адашпайбыз. Көпчүлүк ойлойт, Мурабаха деле ошол эле пайызда болгону атын өзгөртүп коюшкан. Бирок юридикалык жактан жана диний жактан чоң айырма бар. Тобокелчилик, риск. Ипотекада үй өрттөнүп кетсе же кулап калса, төлөй албай калсам, банкка баары бир карыз болуп калган, банк үйдү алып коет деп ойлойт. Жок, ал андай эмес туугандар. Сиз үйдү ипотекага алганыңызда сөзсүз түрдө страховка коюлат. Ошо страховкага коюлганда, эгер вдруг сиздин айыбыңыз эмес, ар кандай случай менен страховка боло турган болсо, страховкада өзүнүн пункттары бар, ошол пунктка дал келсе, анда страховка компания төлөп берет. Мурабахада үй сизге толук өткөнгө чейин ал үчүн банк дагы жоопкерчилик тартат. Банын өзгөрбөстүгү, ипотекада дүйнөлүк кризис болсо же азыр любой стандартный, азыр Кыргызстандагы ипотеканы алайлы. Банктарга барсаңыз, биринчи жыл мынча процент менен төлөйсүң, анан мынча процент менен төлөйсүң, анан мынча процент менен төлөйсүң дейт. Бул ошол эле Optima банк, айтор башка банктарда. Эгер сиз
мурабаха киришимин ала турган болсоңуз, ал жерде эч кандай пайыздар өйдөгө өсүп же астыга түшүп кетпейт. 1% менен алдыңыз, 1 наценка коюлду, сиз 100 миңге алдыңыз, 1 жылга алсаңыз 110 миңге, 10 жылга алсаңыз 200 миңге сатып аласыз. Айып бул кадимки банкта кечиккен күн үчүн пайыз өсөт. Ислам банкында айып бул алынышы мүмкүн, бирок ал акча банктын чөнтөгүнө кирбейт. Ал кайрымдуулук, садака жумшалат. Мындай айтканда, эмне үчүн буну коюлган туугандар? Анткени адамга сен мына число күнгө чейин төлөө койсоң, мындай нерсе болот, же мындай болот, же төлөө койсоң эчтеке болбойт деп койсоң, ал адам 17 эмес 30 деле төлөө коюшу мүмкүн, башка айга деле жылып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен бул нерсе коюлган. Бул Нацбанктын стандарты. Анан дагы бир нерсени айтып кетем туугандар. Ошол банктагы алынып аткан ипотека, мурабаха акча көпчүлүгү элдин акчасы. Элдин акчасын банк аманат кылып алгандан кийин кайра элге аманат кылып кайтарып берет. Ошондой эле сиз банктан аманат кылып алган акчаны кайра аманат кылып кайтарып бериш керек. Эми тандаңыз. Эгер сиз кредиттүү историяныз жаман болсо, үйүңүз бар, акчаңызды чогулта албай эле жөн эле алып коем десеңиз, банкка такыр жолгоңуз келбесе, анда рассрочканы алыңыз. Бирок минустары 3 жыл күтөсүз. 3 жыл күткөндөн кийин ремонт көрөсүз. Ремонт көргөндөн кийин документтерин ала албай кыйналасыз. Плюс арендада жашайсыз 3 жыл бою. Же 4 жылда бүтүрсө 4 жыл бою, кээ бирки строительный компаниялар ошоп 10 жылда бүтүрсө, анда 10 жыл бою арендада жашаганыңызга туура келет. Экинчи нерсе, рассрочкада ДДУ деген договор болот. Бул договор долевой части. Сиз шериктешсиз. Эгер ал компания банкрот болсо, сиз дагы банкрот болосуз, мамлекет жана эч бир мекеме сизге акчаны кайтарып бербейт. Анткени договор долевой части бул сиз бирге ал менен келишим кылдыңыз. Эгер сизге диний маселе маанилүү эмес болсо, бирок эң узак мөөнөт 10 жылга керек болсо, анда ипотека. Неге? Анткени ипотекада алсаңыз сиз даяр үй аласыз, ал үйдү арендага берсеңиз болот, бирок эң чоң минусу ал процент, риба. Эгер сизге адал жол керек болсо, жана 5-10 жылга бөлүп төлөгүңүз келсе, анда мурабаха менен аласыз, бирок ал жерде дагы банктын өзүнүн керектүү документтери керек, жана ошондой эле кредиттик тарыхыңыз таза болуш керек. Же болбосо булганбаган. Эми достор, $70,000 батирдин мисалында көргөнүбүздөй тандоо көп, бирок ар биринин өз жүгү бар. Эгер сиз үчүн мурабаха эң туура жол экенин түшүнсөңүз, анда эртең дебей бүгүндөн баштап даярдануу керек. Көпчүлүгү мурабаха өтө көп документ керек деп коркушат. Чынында баары жөп-жөнөкөй. Сизге негизги 3 эле нерсе керек. Биринчиси бул паспорт, экинчиси кирешени тастыктоочу маалымат, жана үчүнчүсү бул первоначальный взнос, биринчи төлөм. Кээ бирки банкта 20%, кээ бирки банктарда 30%. Бирок өзүнүн кээ бирки банктардын, ар кандай банктарда ар кандай условиялар бар. Айтор ошого керектүү документтер дагы болушу мүмкүн. Ал боюнча толук маалыматты ар бир банктын өзүнүн жеке сайтынан же болбосо кеңсесинен барып маалымат алсаңыздар болот. Бирок эң негизи сиз тандаган үй ислам каржылоо талаптарына жооп бериш керек. Үй күрөөдө жана карызда болбошу шарт. Экинчиси, бул үйдүн бардык документи керек. Мындай айтканда, ДДУ жаңы курулган үйлөр, алардын көпчүлүгүнүн документи жок, эксплуатацияга берилген эмес, техпаспорту жок. Ошол себептен ал үйлөрдүн баалары да арзан жана банкка туура келбейт. Эмне үчүн туура келбейт? Анткени стандартка жооп бербеген, же болбосо определенный документтер аткарылбаган. Ошол себептен гана жылдап эксплуатацияга берилбей турат. Мисалы, соседний мамлекеттерди алайлы, Казакстан, Өзбекстан, ал жерлерде 1,5 жылда үйдү бүтүрөт, жана 3 айдын ичинде сизге документтерин полностью даярдап беришет. Биздин Кыргызстанда болсо, тилекке каршы 10 жыл мурун деле салынган, 5 жыл мурун салынган, до сих пор документи жок үйлөр көп. Эгер сиз менин айлыгым жетеби, кайсы банктан маржасы төмөн, же кайсы үй тандасам банк макул болот деп башыңызды катып жатса, биз сизге жардам беребиз. Дал азыр экрандагы шилтеме аркылуу өтүп, же QR код сканерлеп, биздин адистерден акысыз консультация алсаңыз болот. Биз сиздин кирешеңизди эсептеп, эң пайдалуу мурабаха планын түзүп беребиз. Үй алуу бул жөн эле кыял эмес, бул туура түзүлгөн план. Көрүшкөнчө.